Assalamu alaikum, hurmatlı bizim kanaldan yazıluvchilari. Dostlar, bugün biz Qayradan Barsqon ayılına geldik, Qizköl oblasına. Bayanda көргөздүгүлө баштап атканда азыр эми да бир көрөлү деп келдик. Кайсы стадиясына жетиптир, ошону көрөлү деп. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики, друзья. Сегодня мы снова находимся в Псковской области, в село Барсхон. Хотим посмотреть, что сделано. Где-то вы знаете, как мы снимали начало. Вот сейчас вот я захожу, хочу посмотреть. Уважаемые братья и сестры, пожалуйста, не забудьте нажать на колокольчик, подписаться, в комментариях комментировать, а также поделиться со всеми, кто у нас есть. Значит так, бисмиллахир-рахманир-рахим, именем Аллаха, милостивого и милосердного. Начинаем эту съемку сегодняшнюю. Вот заезд. И сейчас мы посмотрим, что дальше будет. Здесь глыбы лежали, большие камни, вот они вот здесь уже начинают убирать. Урматтуу биздин бир туугандар, Барсqon айылына келдик, азыр көрүп атабыз. Бул жерде чоң таштар бар эле. Эмне жасалды, эмне жасалган жок. Балык чарбасы кандай состоянияга чейин келди. Ошол жакта келип проектировать этип кеткенбиз. Ошону көрөлү деп келдим. Азыр көрсө көрөсүз. Мынакей бул жерде жолдорду кылып коюптур. Саламатсыңбы кызым? Жакта байкелериң жүрөбү иштеп атышабы? Жакшы. Азыр көрөсүз. Не кылынып атат, не кылынып жок. Бул жерден. Так. Высота, с которого мы снимали съемку, делали в прошлый раз. Бик. Вот, уважаемые братья и сестры, мы приехали туда, куда мы в прошлый раз, откуда снимали. Сейчас будем идти в сторону рыбного хозяйства. Смотрите, какая высота. Здесь стоишь, аж и ты себя чувствуешь, да? Ну, в общем, пойдемте посмотрим, что делается там. Молодцы, вот дорогу они за один день сделали. Все. Здесь там машина грузовая заезжает. Бияка чоң машиналар деле кире турганда болуп калыптыр, жолдун баарын тазалап коюштур. Жакшынакай кылып. Азыр жерине жеткенде да бир карап көрөбүз эмне болуп атканын. Вон там суета идет. Пойдем посмотрим, что там делают ребята. Ого, высота. Высота. Вот она речка, в которой будут жить рыбки. Мынакей такой кокту ар бир айылда бар. Тоонун арасы. Ушундай кылып эле азыр проектировать эткендей кылып эле жасап, жерге балык чарба ачып иштетсе болот. Мына сиздер менен чогуу көрөсүз барып. Жөн эле жолду көргөзүп коеюн деген, мынакей жол жакшынакай болуп бүтүптүр. Калган жанына жеткенде көрөсүз. Уважаемые, всем хотел показать. С всего начала дорогу хотел показать, что они из него сделали. Вот такие глыбы стояли. Ну, они все это убрали. Молодцы. Делают рыбное хозяйство. Сейчас на месте пойдем, на месте посмотрим, что делается. Урматтуу бир туугандар, мынакей суунун келаткан жагы. Жана жолдон түшүп келдик. Эми бул болсо азыркы Барсqondогу балык чарбасынын башталышы. Мына момундай таштар бар, көрүп атасыңар.
Суу момда келет. Суунун тунуктугун көрөсүңөрбү? Мынакей суунун тунуктугу. Пожалуйста. Көргүлө. Мынакей. Ушундай суу келет. Момда жигиттер bir айдын ичинде бардыгын жасайт. Азаматтар, булар көрдүңөрбү? 9-да 10-да башталды эле. Assalamu alaikum, мынакей. 10-да башталды эле. Бүгүн уже 8-март. Bir айга 2 күн жеткирбей туруп, бу жигиттер мына баштап бүтүрөйүн деп калды. Кудайым кааласа, жакында уже бүтөйүн деп калды иншалла. Мына ушу жигиттерди билип алла. Момда биздин өзүнүн чыган жигиттер бар ысык көлдөн. Охо, ассаламу алейкум. Жакшы, жүргүлө анда эмесе барып дагы ар жагын көрөлү. Бүгүн мына bir айдын ичинде келдик. Азыр ушунун баарын сиздерге көргөзөбүз. Момдай туптунук суу, суусунан ташы көрүнүп турат. Мынакей көргүлө. Моорекин ичине момдай болуп суу агып келет. Бул жерге такалып моореки трубанын ичи менен кетет. Көрдүңөрбү? Эки чети момдай забетонированный, бетондошкондо мындай. Көрдүңөрбү? Да суу келет. Мындайынан кирет. Анан бул жерге уруун көтөрүп трубадан ичине агып кирет. Азыр ар жагын көргөзөбүз. Уважаемые братья, следите за видео. Сейчас будем показывать рыбное хозяйство, которое, как мы вам уже сказали, почти заканчивает. Вот из чего они построили это все. Видите, контейнерные листы посередине, 200-литровая бочка. Вот оттуда пойдет вода, она зайдет сюда, отсюда кислородом она будет падать вниз, как водопад, и уходит туда, смотрите. Видите? Дальше уходит. Потом отсюда она проходит туда. Сейчас я вам покажу. Вот они все это почистили. Смотрите, какие валуны. Вы посмотрите, какие камни они вытащили здесь, пока чистили. Экскаватор не один раз ломался, говорит. То шланг оторвет, то зубы сломаются, говорит. Вот здесь вот так зацементировали. И хотят туда поставить, как для регулировки, туда как бы шлюз. Вот. Вода отсюда заходит, потом проходит сюда. Биртугандар мынакей көрүп алла. Сементтелген, ортосуна шлюз коюлат, регулировка болот. Ошону менен биякты көздөй суу кетет. Тиги бассейнден бул бассейнге суу агып кирет. Мынакей. Көргүлө. Монтип жасалган. Капталдары суу жебегенде болуп сементтелген. Көрдүңөрбү? Бул жерде болсо мынакей суу могу жерге толгондон кийин ар жакка ашып түшөт. Анан дополнительный кылып, аварийный выход кылып аркы дарыяны көздөй кеткен жагына дагы бир шлюз коебуз деп атышат баатырлар. Мына моорекиндей. Бул агып барып ар жакка кетет. Түшүнүңөр да, лишний суу. Атак көтөрүлүп келип могу жерге кирет, мындан ары карай тиякты көздөй кетет мына. Көрдүңөрбү? Кийин суу келгенде дагы, иншалла, суу келгенде дагы. Алла Таалам жол берсе келебиз, көрөбүз. Уважаемые братья, когда они воду запустят, тут немножко осталось, рыбу запустят, иншалла, и мы сюда приедем, и мы вам покажем, как она будет уже с водой, понимаете? А так вот в таком прекрасном месте. Шундай агалар, инилер, байкелер, эжекелер, карындаштар көрүп алгыла. Ар бир айда, айылда ушундай кокту колоттор бар. Моорекиндей таза суулар агат. Ошон үчүн Кыргызда моореки форель балыгын өстүрүшүбүз керек. Ушундай жерлерге монтип жасаш керек. Мына могу жерди карап койгула. Көрдүңөрбү, эмне деген таштар тизилген? Могу жергечи. Жанагы суунун баары бияктан агып келип туруп моореки таштарга тиет дагы. Анан астына труба коюлат. А жерден жанагы жемдер, боктор, балыктык заңдары. Ошолордун баары агып чыгат.
лишний суу момдун үстүнөн көтөрүлүп туруп дагы пескоблок коюп бир труба коюшат. Ошону менен кислород болуп тияктан агып түшөт. Анан момдун ичине келет суучу. Мынакей момдун ичине агып келет. Бияк менен келет. Мына баш жагына момда кольцо, Түнөк, могу кольцону койгон атышат. Суу кире турган жака, башына. Анан момундай, көрдүңөрбү? Могу жерден акырын өтүп, мынакей момундай бассейн. О, субханалла. Канча метр бияк, охой, бассейн. Бияк болсо мындай келип анан морики бассейнди көрүп койгула. О, субханалла, карагыла. Кандай эмне деген керемет бассейн. Мунун ичине балыктар жөн эле жыргайт да. Анан мунун ичине суу толот, бияктан келип, Анан ашыкчасы биякты көздөй агып кетет. Морики трубаны көрдүңөрбү? Морики речкага кайра. Түшүнүктүүбү? Көрүп алла. Силер да ушундай кылышыңар керек. Мен азыр бояк жагынан бир көргөзүп коеюн. Анан силер түшүнөсүңөр. Мынакей. Көрдүңөрбү бассейнди? Бассейн суусу толот, иншалла. Анан ашыкчасына тет жерден тигине боксоктору кете турган атайын момундай чоң трубадан жасалган выход бар. Ары карай кетет. Ошол менен иншалла балык чарба практически бир айдын ичинде Морекинде болгон биздин жигиттердин аркасы менен, Алланын жардамы менен иншалла бүтүрүштү. Молодцы жигиттер, эркексиңер, настоящий работяга экенсиңер силер. Даана эмгекчил балдар экенсиңер. Алла ыраазы болсун, иш кылып ойлогондой максаттарга жеткиле. Мына Кудайым буйрса. Рахмат жигиттер. Эми ушу балык чарба курганда ощущениялар кандай болду? Укмуш эле болду. Башынын башталышы, сен жакыныраак турасың? Жакшы эле Кудайга. Жакшы эле. Балык кармоочулардын сүйүүчүлөрүбүз. Жакшы. Кандай көптөн бери ойлонуп, мындай мечтать этип жүргөнбүз. Кудайга шүгүр, ишке ашыралы деп чечтик. Оор болдубу? Сүйүүчүлөр үчүн оор деле эмес да. Оор деле эмес го. Туура айтасың. Туура. Каражат болсо, калган Алла Тааланын жардамы менен. Туура. Өзү Кудайга шүгүр деп атат. Туура. Битке чыдасак, ар жагын убакыт өз го деген. Иншалла. Ниеттебиз. Жакшы. Сиз эмне дейсиз? Сиз да бир эки ооз айтып койбойсузбу ушул жердин? Ошондо буюрса бүттү. Аз калдык. 10 күнүн ичинде балык кое беребиз. Иншалла. Чарчаганыбыз деле билинбей калат да. Ооба, Кудай буйрса. Молодцы. Ооба, Кудайым буйрса. Жакшы. Алла өз жардам берсин. Ушул жерге эмки съемкага келгенде атай келип о жерде балыктарды тарткандай бололу. Жалаң балыктарды тартабыз. Кудайым буйрса, мына кичинекей калыптыр, аз-маз. Белди бекем бууп алып эми до конца бүтүргүлө. Силер бүтүрсөңөр мага дагы өзүнчө сүйүнүч, мага да өзүнчө олжо. Анткени ушул проектини баштаганда чогуу баштадык эле, баарын көргөзүп атай ушул жерге келип, эми иншалла мына бир айдын ичинде бүтөйүн деп калыптыр. Эмесе, уважаемые наши братья и сестры, наши братья рассказали, как они здесь построили за месяц. Только за месяц могут кыргызы построить такое, субханаллах, рыбное хозяйство, которое в горах, дикую речку укротить и поставить вот такой бассейн, иншаллах. Это хозяйство. Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун кото. Амин. Канча алыс жерден келип советиңерди берип атасыз. Советтериңиз менен, силердин ой пикириңиз менен ушундай. Алла разы болсун. Силердин дуаңар тийсе эле болду, иншалла. Баардыгыбыз ушундай кылабыз, батырлар, бир туугандар, мынакей көрдүңөр. Братья и сестры, уважаемые наши подписчики, вот такое заканчивается хозяйство в селе Барскон Иссыкульской области. На этом мы сегодняшнюю съемку заканчиваем. Не забывайте подписаться на кнопку, нажмите на колокольчик, поделитесь для поддержки нашего канала. Нам очень важно, чтобы многие, не только в Кыргызстане, но и в других тоже странах знали, да, у кого горная местность. Вот у нас есть братья с Дагестана, еще с других горных районов, чтобы знали, да, что вот такое хозяйство можно построить вот в таком горном ущелье. Посмотрите, что за горное ущелье. Все за красота. Очень рад был с вами еще раз встретиться. До следующих встреч. В следующий раз, иншалла, мы сюда приедем, когда они положат рыбу. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Желаю счастья в обоих мирах. Урматтуу бир туугандар, ушуну менен
Бүгүнкү биздин Барскондогу тарткан съемкабыз бүттү. Кудайым буйрса балык сала турган убакыт келди. Кийин балык салынганда дагы келип сиздер менен ошол күбө болобуз. Иншалла Кудай таалам ошону бизге буйрса. А так баарыңарга каалайбыз ушундай хозяйство кургула, планировать эткиле, башында проектировка кылгыла, подписаться деген кнопканы баскыла, бир туугандарга тараткыла. Ушундай иш менен алектенгенибиз биз үчүн эң туура болот. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Комментарийда кимдин эмне ою болсо обязательно жазгыла.